Mынау Гүри. Биз жаткан мейманкана. Ошого кошулган мынау азыр үнү кулбай калышы мүмкүн. Ушул мейманканадагы аябай сонун экен. Мына ресепшн. Сыртта машиналар көп болгон үчүн анча угулбай калды. Батол деген мейманкана экен. Отель Батол. Мына мейманкана. Мынау фойеси. Негизден Египет. Анан өзбекстандыктар, азербайжандыктар көп экен. Дагы бир жакшы жери мындай. Мынау бир залы тосуп коюптур, бул аялдар үчүн, балдар үчүн. Анан эң негизгиси мына кофейнясы. Көрдүңүздөр, кофейнясы. Кофейня, анан жеңил желпи тамак. Анан бул мусулманчылыктын эң биринчи шарты мына дараткана да. Аз даратканасын көрсөтүп коеюн сиздерге. Men's туалет. Мырзалар үчүн туалет. Мына киргенде бул жакта скамеечка коюп коюптур. Мен топум тескери коюп калыптыр, топум. Ана себебин акте мына сумкамда уран бар. Ошон үчүн туалетке киргенде сыртка коюп коютам сумканы. Мынау кол жууган жери. Ушунчалык таза, аябай сонун. Мынау сиздерге көрсөтүп коеюн, бул сөздө уят жок. Дараткана кандай болуш керек? Мусулманча дараткана. Бул караптар кагаз колдонбойт, кечирип коюңуздар. Булар мындай истинжа кыла турган артык тешикти жууй турган арабтар туалеттеринде сөзсүз мындай истинжа кыла турган гигиеналык таза зарыл шланг сөзсүз коюшат. Ар бир даратканага киргенден кийин гигиеналык жактан тазалык сактап жууш керек. Бул эң негизги шарттар. Бизде ушу эң ишенген мейманканаларыбызда деле Бишкекте, үйлөрдө, сонун үйлөрдө деле ушундай нерсе жок да. Ушул жагынан бизге барган туристтер өтө кыйналышат. Көрүңүздөр, сөзсүз жасаш керек. Анан муну ар бир бөлмөдө мындай суу агып кетет, жерге чачырап кетти, улам жууп туруш керек деген маселе жок. Өзү акырын агып кирип кетет. Анан дагы бир өзгөчөлүк, мына майыптар үчүн сөзсүз ар бир дараткананын бир бөлмөсү ушу майыптар үчүн жасалат. Мына мейманканада да бар экен мына майыптар үчүн. Кадмак отурат. Өзүнчө бияктан бети колун өзүнчө жууйт. Мына майыптар үчүн күзгүсү бар. Сонун мына суусунун дагы мынаныкы дагы сонун шарылдар. Сөзсүз ушул нерсе бар, бардык мейманканаларда бар. Бул мындай шлангы жок. Туалет жок биякта. Бардык жеринде бар. Кагаз сөзсүз деле кереги жок. Колдонулбайт деле. Арабтар өздөрү колдонбойт. Дагы бир жолу айтып коеюн, ушу Кыргызстанга барган арабтар туалет маселесинде именно ушул истинче жасай турган шланг маселесинде өтө кыйналышат. Ушул мейманкана иштетүү жаранда жүргөндөр
Ушунда сен эске алсаңыздар, анан кыргыз элинде дагы ушул истинжа кылмай ушу адатка айланса экен, биздин улуттук салтка айланса экен деп тилек кылам мен. Мына таптаза көрүңүздөрчү. Таптаза сон.